Сахл ибн Саад радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз айткан: "Инна фил джаннати бабан юқалу лаху ар-райян." Бейиштин ушундай бир эшиги бар, анын аты Райян экен. Ар-райян. Ядхул минху саимун яуман қияма. Эртеге кыямат күнү ошол эшиктен, ошол дарбазадан ороза туткандар кирет экен. Ла ядхулу минху ахад гайрухум. Алардан башка бирөө дагы кирбейт экен. Ороза tutпагандар кирбейт деген сөз. Ороза туткандар гана кирет аерден. Файда дахалу, качан алар ошол эшиктен киргенде, углика эшик жабылат экен. Фалам ядхул минху ахад, бирөө дагы андан кире албайт. Равахул Бухари ва Муслим. Имам Бухари жана Муслимдин риваятында ушундай деп келет. Жана кошумча Ибн Хузаймада болсо айтат, качан алар акыркысы киргенде, файда дахала ахирухум углика ман дахала шариба ва ман шариба лам ядма абада. Акыркы ошо ороза туткан ошо эшиктен киргенде эшик жабылат. Жана киргенден кийин ушундай суусундук берилет экен. Ал суусундукту ким ичсе түбөлүккө чаңкабайт экен. Түбөлүккө чаңкабайт экен. Кур'ан-ы Каримде Ал-Хаққа сүресінде Алла Таала мындай дейт: "Кулу вашрабу ханиам бима асдафтум фил айямил халия." Бейишке кирген Алла Субханаху ва Таала кушкабар берип, бейиштегилерге айтат экен: "Жегиле, ичкиле, жыргагыла, рахаттанып." Не себептен? Бима асдафтум фил айямил халия. Себеби силер бу дүйнөдө орозо туткансыңар дейт. Ороза тутуп күндөрдү ушундай. Буну айтат кала ваки ва гайруху хия айяумус саум. Бул ороза күндөрү. Идтараку фиха ал-акл ва шурб. Анткени ал күндөрү жегенди, ичкенди таштаган, ошол бош күндөрдү себебинен мынаке бейишке кирип жегиле дейт экен. Ичкиле дейт экен, рахаттангала дейт экен. Абу Хурайрадан риваят, хадиси кудусиде Алла Таала айтат: "Кала Аллах азза ва жал: Кулл амал ибни Адам лаху илля саум, фа иннаху ли ва ана аджзи бихи." Адам баласынын амалы бар өзү үчүн. Адам баласынын канча амалыңыз бар, канча жакшылыгыңыз бар, мейли ал зекетиңиз, садакаңыз, намазыңыз, ажылыгыңыз, кайрымдуулугуңуз, мүнөзүңүз, бардык амалыңыз өзүңүз үчүн. Алла Таала айтат: "Адам баласы өзү үчүн, орозодон башка, орозо мен үчүн" дейт. Орозо ким үчүн дейт? Алла Таала айтат: "Орозо мен үчүн" дейт. "Ва ана аджзи бихи", орозонун сообун мен беремин деди. Бул жерде алымдар ушуну түшүндүрүп берет да, өзү бардык эле амалдарды биз Алла үчүн кылабыз го. Эмне үчүн Алла Таала орозону өзгөчөлөп, өзүнчө айтып, орозо мен үчүн деп атат десе, башка амалдарда риякөрлүк, напстин аралашмасы бар экен да. Орозодо болсо напсинин аралашмасы жок экен да. Анткени мисалы намаз окудуңуз, көрдүк. Бири-бирибиз көрөт экенбиз. Садака берип, мечит салсаңыз көрүнүп турат. Ажылыкка барсаңыз барыбыз эле көрүп турабыз. Мынакей. Бардык эле, бирок орозону көрбөйт экенсиң да. Орозону көрбөйт экенсиң. Ошон үчүн мынал жерде башка амалдарга напсинин аралашып кетүүсү көбүрөөк болуп, орозодо жок эсеби болуп атканда, ошон үчүн Алла Таала бул мен үчүн деп атат да, орозонучу. Мен үчүн калыс кармайт деп атат да. Дайыма айтып калабыз. Орозодо даже намаз окубаган деле, динди деле жакшы түшүнбөгөн делечи, мечитке келбеген деле орозо кармаган аталар бар, агалар бар, энелер бар, эжелер бар. Эч ким көрбөсө, эч ким айтпаса деле үйүндө суу ичип койбойт алчы. Подвалына кирип эч ким жок экен деп. Кичине эч ким көргөн жоктан. Жөн ичип койбойт. Эмне үчүн? Аябай кыйын, чаңкаганда да, кыйналганда да ичпей турат. Анан ич десеңиз айтат да, жок ичим, Кудай көрүп турбайбы дейт. Ушу сөз бар да, ушу сөз чыгат. Кудай көрүп турбайбы депчи. Мына ушу касиет өзү ушунун аты таква деп коет. Подвалдасынбы, жалгызсынбы, үйдөсүнбү, ким гана видеокамера барбы, жокпу, бирок Кудай көрүп турат деген ушу сезимди пайда кылыш үчүн Алла Таала орозону берген да. Ушунун аты таква. Кана 24 саат жашоодо бардык кыймыл аракетте Кудай көрүп турбайбы деп жашай турган болсо кандай болмок
ушуну орозо аркылуу Алла Таала силерге бизерге берейин деп атат. Бирөө 1% алат, бирөө 10%, бирөө 100% алат. Алла Таала баарыбызга ошол касиеттин, максатын толугу менен берсин. Амин.